Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ajma'in. Ең алғаш жаратқан Аллах Субхану ва Тағалаға чексіз мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тағаланың үзгілтіксіз салауат саламдары болсын. Алланың жалғыздығына иман келтіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сүннетіменен жашаған сіздерге дайыма Алла Тағаланың үзгілтіксіз рахматы мерими, хидаяты нұру, адал ырысқысы берекесі бола берсін. Урматтуу мусулман бир туугандар, мына бүгүнкү жума күнүңүздөр куттуу болсун. Жараткан Аллах Субхану ва Таала мына ушундай берекелүү күндү аткарган баардык ибадатыңыздарды кабыл кылсын. Алла Таала Куранда айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Вa'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'ан ва бил валидайни ихсанан ва бизил курба. Бул аяттын мааниси бардық момын мұсылмандарға Алла Таала қайрылып, сілер бір ғана жаратуучуңарга ғана ибадат қылғыла, Аллаға ешқандай шерик қошпоғыла, ата енеңерге жақшылық қылғыла, андан кейін өзүңөрдүн жақын туғаныңарга жақшылық қылғыла. Анакен аят уланып кете берет, кошуналар, чогуу иштегендер ушундай бол. Бүгүнкү биздин темабыз ошол тууганга болгон жакшылык, анын кандай артыкчылыгы бар, анын кандай сообу бар, кандай аяттар жана негизи биз токтолобуз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерине. Пайгамбарыбыз айтат, касам ичип айтып атат: "Валлази нафси бияди лан тадхулул жанната хатта ту'мину." Пайгамбарыбыз айтат, силер ыймандуу болмоюнча бейишке кире албайсыңар. Бирок ыймандуу боло албайсыңар, хатта тахаббу, бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө дейт. Аятта айтылат го: "Иннамал муъминуна ихва", бардык мусулмандар бир тууган дейт. Анын ичинде туугандарыбыз дагы бар да. Жалпы мусулман бир туугандык бар, жакын байланышта болгон туугандарыбыз бар. Өзүнчө дагы Алла Таала эмне деп атат? Ага дагы пайгамбардын хадисинде келет, эсептер, сооптор кошулат дейт. Пайгамбарыбыз айтат, кимдин тууган менен болгон мамилеси бекем боло турган болсо, анын рызкысына дагы, анын өмүрүнө дагы Алла Таала береке берет дейт. Пайгамбар айткан хадисте келет: "Ман сарраху айюмиддалаху фи умрихи ва ювасси'алаху фи ризқихи ва ядфау анху майтатасу фалияттақилла фалиясил рахимах" дейт. Пайгамбарыбыз айтат, кимдин өмүрү узун болуусун кааласа, жана ырыскысы дагы кенен, берекелүү болуусун кааласа, бул дүйнөдөн өтүп атканда жаман өлүмдөн сактангысы келсе, ал адам такыба болсун дейт. Андан кийин эле өзүнүн туугандары менен болгон мамилесин бекемдесин дейт. Силату рахим бекемдесин. Ушул эле мамилени биз дайыма жакшы ыхлас ниет менен аткара турган болсок, Алла Таала ошол биздин мамилеге эселеп соопторду дагы берет экен. Пайгамбар айтат: "Ас-садакату алал мискини садака." Бир муктаждарга садака кылган болсок, садаканын сообун аласың дейт. Бирок ошол садака кылган адамың эгер сенин тууганың болсо, муктаж болуп калса, 2 сооп аласың дейт. Бул садаканын сообу, кийин туугандыктын дагы сообун аласың дейт. Ошондон биз ушул мамилелерге колдон келишинче жакшы көңүл бурушубуз керек. Кээде анча-мынча нерсеге көңүл бурбаш керек. Ал дүйнөлүк маселе. Дүйнөдөгү ар кандай нерселер болушу мүмкүн. Ар нерсе аргызгырышы мүмкүн. Шайтан азгырышы мүмкүн, дүйнө азгырышы мүмкүн. Бирок бул пайгамбардын хадисиге, аяттарга карай турган болсок, биздин туугандык мамиле, достук мамиле, исламдагы бир туугандык мамиле бул материалдык нерселерден жогору туруш керек да. Бұл жерде Ибн Умар радиаллаху анху риwayat кылган хадисте келет: эгер чыныгы туугандык мамилебиз бекем болсо, Алла Таала адамдын катачылыгын дагы кечирет экен ошол нерсе менен. Мына пайгамбарга бир киши келди дагы: "Я Расулаллах, асабту замбан азиман, фахалли мин тавбатин." О Алланын элчиси, бир чоң күнөө иш кылып койдум, тооба кылсам болобу деди. Ошондо пайгамбар сурады: "Халлака мин уммин?" Сенде үйдө апаң барбы деди.
Жоқ, апам жоқ деді. Бұл дүниеден өтіп кетті. Анда кім бар? Таяжаң барбы деді. Ооба, таяжаң бар дегенде пайғамбарымыз айтты: "Бирруха", ошол таяжаңа барып жақсылық қылғын. Алла Таала сенің күнөңді дағы кечирет, қайғы қапаңды дағы кетирет дейді. Анан башқа бір сөзді айтылады: "Ал-халату манзилатул Таяже бұл ененің еле орды екен да. Апауыздың қарындашы ежесі да. Бұл ошо ене орында эле болуп калат экен. Ошондон пайгамбар бұл жерде дагы ошо туугандык мамилени бекемдөө боюнча айтып атат. Кийинки хадисте чындыгында бұл хадис дагы сонун хадистерден. Ким багы туугандык мамилени бекемдесе, Алла Таала аны бейишке жакындатат экен да тозоктон алыстатат дейт. Мына bir kişi келип пайгамбардан сурайт: "Я Расулаллах, ахбирни би шайин yuqarribuni minal janna wa yub'iduni minan nar." дейт. Бұл киши келип пайгамбардан насаат сурайт: "О Алланын элчиси, мага bir ишти айтыңыз, bir амалды айтыңыз, ошол амалды аткарсам, ал амал мени бейишке алып барсын, бейишке жакындатсын. Ошол эле учурда мени тозоктон дагы алыстатсын." Дегенде пайгамбарыбыз ушул сөзүн айтат: "Сен Аллага гана ибадат кылгын, Аллага эч кандай шерик кошпогун, 5 убак намазыңа бекем болгун, мүмкүнчүлүк болгон учурда зекетиңди бергин, отасилу рахимак, жана тууганың менен мамилени бекемдегин." дейт. Мына ошол эле нерсени аткарган болсоң, бул сени бейишке алып барат деп пайгамбарыбыз айтып атат. Чындыгында эгер шайтан эле азгырбаса, бул оңой эле аткара турган нерсе. Бирок биз бул кеде адам дүйнөгө да алдырып бериши мүмкүн экен. Шайтан да азгырып ийет, же башка нерселер азгырып ийет. Ошондон биз колдон келишинче мусулман болгондон кийин биз мамилелерди жөнгө салганга аракет кылалы. Алла Тааланын тооба эшиги ачык. Тооба кылалы, туура эмес мамиле кылып койгон болсок, кечирим сураш керек болсо барып кечирим сураш керек. Бир аз beйлек бекчилерди берип болсо да көңүлүн алып кечирим суруп ортодогу мамилени бекемдеп алыш керек. Бул исламдагы чыныгы багы пайгамбарыбыздын бизге көрсөткөн насааты. Пайгамбарыбыз Язид ибн Асадка айтат: "Сен бейишти жакшы көрөсүңбү?" дейт. "Атухиббул жанна" дейт. Бейишти жакшы көрөсүңбү десе, ал айтат: "Ооба, жакшы көрөм." Дегенде пайгамбарыбыз айтат: "Ахибба ли ахика ма тухиббу нафсик." Анда өзүңө жакшы көргөн нерсени башка мусулман бир тууганга да жакшы көр дейт. Ошондо бейишке киресиң дейт. Өзүңө жакшы көргөн нерсени өзгөгө да жакшы көрүш керек. Өзүңө жаман көргөн нерсени өзгөгө дагы башкага да жаман көрүш керек. Ошондо бул чыныгы мусулмандын белгиси болуп эсептелинет. Ошол эле учурда бул туугандык мамиле чыныгы адамдын ыйманынан экенинен пайгамбарыбыз айтат. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте келет. Пайгамбар айтат: "Ман кана ю'мину биллахи вал яумил ахир" дейт. Ким Аллага ишенсе, кыямат күнгө ишенсе, фал юкрим дайфаху, ал үйүнө келген коногун сыйласын дейт. "Ва ман кана ю'мину биллахи вал яумил ахир фальясилу рахима". Дагы ким Аллага ишенсе, кыямат күнгө ишенсе, ал тууганы менен болгон мамилени үзбөсүн, дайыма бекемдесин. Ким Аллага ишенсе, кыямат күнгө ишенген болсо, ал фалиякул хайрон, дайыма жакшы сөздөрдү сүйлөсүн. Эгер оозунан жакшы сөз чыкпай турган болсо, фалиясмут, анда унчукпай эле койсун дейт. Сүйлөбөсүн дейт, унчукпасын дейт. Бул дагы пайгамбарыбыз айтат, ушул жерде ман кана ю'мину билла, ким Аллага ишенсе. Демек, бул жердеги ушул 3 нерсени пайгамбарыбыз насаатта айтып атат. Аткаруу дагы бул чыныгы ыймандан деп билинет экен. Биз чындыгында туугандык мамилени бекемдеген учурда бул Алланын буйругун аткарат экенбиз. Айша энебизден келген хадисте мындай деп келет: "Ар-рахиму мутаалликатун бил арш". Ушул мамиле ушундай сүйлөйт экен. Баг туугандык мамиле. Ким туугандык мамилени байлаган болсо, бекемдеген болсо, аны менен Алла Таала өзүнүн байланышын бекемдейт. Ал эми ким тууганы менен болгон мамилени үзгөн болсо, Алла Таала дагы аны менен болгон мамилесин үзөт деп айтат экен да, ошол байланыш. Ошондон бул имам Муслимде келет экен, ушул нерселерге биз жакшы көңүл бурушубуз керек. Бардык момун мусулмандын бул дүйнөдөгү жашоодогу максаты Алланын ыраазычылыгына жетүү.
Ошол Алла Тааланын ыраазычылыгы бизди түбөлүктүү бейишке алып барат. Бейиш дегенде эми бул дүйнөдө биз адам каза болду дейбиз, кабыр жашоосуна өтөт, кабыр жашоосунан анан түбөлүктүү кыяматка өтөт. Болгону бул жерде бир аламдан экинчи аламга, экинчи аламдан түбөлүктүү аламга көчүү гана да. А түбөлүктүү аламда бардыгыбыздын Алланын ыраазычылыгына жетүү менен биздин максатыбыз ошо Алла Таала даярдап койгон бейишке кирүү да, бейишке кирүү. Ушул жерде пайгамбарыбыз айтат: "Я аюханнас, о адамдар, афшус салам" дейт. Силер саламды жайылткыла дейт. Ассаламу алейкум деген сөздү жайылткыла. Ат'имут таам, мүмкүнчүлүгүңөр болсо дастарконуңарды жайгыла, муктаждарга кайрымдуулуу болгула, тамак аш бергиле. Василул архам, туугандар менен жакшы мамиледе болгула. Вассаллу биллейли ван насу ниям, түн ичинде эл уктаган учурда силер тургуладагы тахаджуд түнкү намаздарды окугула. Тадхулул джанната бисалам, ким ушул амалдарды аткарган болсо Алланын бейишине аманчылык менен кире берсин дейт. Мына ушул эле нерселерди аткарган болсок, демек биздеги пайгамбарыбыздагы бул көрсөткөн амалдардын баарын биз аткара турган болсок, бул баары адамдын жан дүйнөсүн тазалай турган, адамга сооп алып келе турган, ой жүгүртүүсүн, акыл пикирин тунартып тазарта турган жакшы амалдар да. Бир муктаждарга жардам бериңизчи. Кандай көңүлүңүз ачылып, кандайдыр бир сүрөттөй албаган сезимдерде болуп каласыз. Түндө намаз окусаңыз, салам берсеңиз, бирөөгө бир жардам кеңеш берсеңиз, мына ушулардын баардыгы адамдын өздүгүн өзгөртө турган, жакшы жака, Алланын чыныгы кулу боло турган, ыраазычылыгын издей турган жака алып баргандыктан Алла Таала бизге мына ушул амалдарды айтып атат. Алла Тааланын Шуара сүрөсүндө "Ва анзир аширатакал акрабин", пайгамбарыбызга сен жакын туугандарыңа эми мына дааватты исламга үгүттөп баштагын деген аят түшкөндө, пайгамбарыбыз ошол Меккеде болгон бардык урууларды ар бирин аты менен атаган экен да. Мына бул жерде хадисте келет, Каб деген уруу болгон экен. Ошого айтат: "Я бани Каб, о Кабдын балдары, өзүңөрдү тозоктун отунан сактагыла." Ушинтип бардык урууларды айтып отуруп, аягында өзүнүн уруусу Бани Хашимди айтып атат. "О Бани Хашим уруусу, өзүңөрдү тозоктун отунан сактагыла." "О Абдумутталиптин балдары, Абдумутталип пайгамбарыбыздын чоң атасы, силер өзүңөрдүн жаныңарды тозоктон сактагыла." Акыры келип пайгамбарыбыз айтат: "Я Фатима", кызын айтып атат: "Я Фатима, анкыди нафсаки минаннар", сен дагы өзүңдүн жаныңды тозоктон сактагын. "Фа инни ла амилуку миналлахи шай", бирок менин колумдан силерге кыяматта эч бир жардам келбей калат дейт пайгамбарыбыз. Силер бүгүн өзүңөр аракет кылгыла. Болгону мен туугандык мамилебиз бар болгондугу үчүн мен силерге дуа кылып, бул дүйнөдө колдон келген жардамымды бере алам дептир. Эми чындыгында кыяматта пайгамбарлардын, шахидтердин, карылардын шафааты бар. Бирок кимге Алла Таала уруксат берген болсо, бул болсо дагы пайгамбарыбыздын айтып атканы, силер мына ушул дүйнөдөн амалга аракет кылгыла. Болгону мен туугандык мамилем болгондугу үчүн бата дуа кыламын дейт. Чындыгында пайгамбарыбыз бата дуа кылып, туура жолго баштасын, хидаят берсин десе, пайгамбарыбыздын дуасы кабыл болгон. Азыркы айтылгандардын баары чындыгында сооп бериле турган амалдар экен да. Мына күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыз муну Абдуллах ибн Ауфа айтып атат. Арафат түнү, мына эртең Арафат деген күнү пайгамбарыбыз менен чогулуп отуруп калдык дейт. Ошондо пайгамбарыбыз менен отуруп сөздөр бүтүп, маселе бүткөндөн кийин пайгамбарыбыз ушундай колун көтөрүп бир бата кылайын деди дагы, анан айтты дейт: "Араңарда туугандык мамилени үзгөндөр барбы?" деп сурады дейт. Эч ким унчуккан жок дейт. Эч ким учукпаганда пайгамбарыбыз айтты, балки пайгамбарыбыз азыр бата кылабыз дегендей кылдыбы? "Ла южалисуна кати'у рахимин", биз менен туугандык мамилени үзгөндөр отурбасын деди. Ошондо бир бала чыгып, ордунан туруп чыгып кетти дейт. Бир убакыт өткөндөн кийин кайра келип мажилиске кошулду дейт. Ошондо пайгамбарыбыз сурады дейт: "Сен кайда барып келдиң?" дегенде, "Сиз жанагы сөз айткандан кийин мен тайэжем менен 12 жылдан бери мамилем жок болчу. Ошол тайэжеме бардым" дейт, чуркап. "Андан кечирим сурадым" дейт. "Көңүлүн алдым, кечиришип алдык. Алланын алдыда, андан кийин кайра кубанып
ушул жерге келип калдым дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кел анда менин жаныма отур деп өзүнүн жанына алып алды дейт да. Бул жерде биздин алымдарыбыз айтат, демек биздин ибадатка, дуага дагы өзүнүн таасирин тийгизет экен. Өзүнүн таасирин тийгизет. Эгер дуабыз кабыл болсун десек, ибадатыбыз кабыл болсун десек, Аллага жетсин десек, Алла кабыл кылсын десек, биз жүрөктөрдү тазалап алышыбыз керек. Жан дүйнөлөрдү тазалап алыш керек. Эми жүрөк таза болсо, демек башка менен биздин эч кандай ичи тарлыгыбыз, өчө ала турган максатыбыз жок деп эсептелинет. Жок деп эсептелинет. Ошондуктан пайгамбарыбыздын хадисинде жана келгендей, кимдин бейишке кирүүсүн кааласаңар, могу адамды карагыла десе, ал ошол адам эч бир адамга жүрөгүндө жамандык каалабайт экен. Кечинде жатканда дайыма кечирип коюп жатат экен. Мына ушул амал үчүн ал бейишке ээ болуп атат. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Иннар рахмата ла танзил ала каумин фихим кати'у рахимин" дейт. Алланын рахматы кеде туугандык мамилелерди, исламдык мамилени үзгөндөргө келбей калышы да мүмкүн экен. Алланын рахматы келбейт дейт, берекеси да болбойт дейт. Ошондуктан пайгамбарыбыз айтат: "Лейсал василу бил мукафии, валакин василу лази иза ката'а рахими ва салаха." Да жөнөкөй сөз менен айтканда, мамиле кылып, мамиле түзгөн менен мамиле кылуу жакшылык эмес, сени менен мамиле үзгөндөгө мамиле кылуу бул чыныгы мамиле, чыныгы эрлик деп бул хадистин мааниси мына ушундай экен. Мына ошондуктан биз ушул хадистерге көңүл буралы. Могул жерде дагы бир пайгамбардын хадиси бар. Пайгамбар айтат: "Саласатун ла турфау салатухум фаука рубусихим шибран." 3 адамдын амалы, дуасы, Кураны, намазы башынан бир карышта жогору көтөрүлбөйт дейт. Мааниси кабыл болбойт деген сөз. Кимдер деп сурашканда, "Ражулун амма кауман ва хум лаху карихун." Бир мечитте имам болсо, анын мечиттин жамааты бар да, ар бир мечиттин. Ошол имамдын имам болуусуна жамааты каршы болса, жаман көрсө, балки бир себебиден аркасынан, бир себептин аркасынан. Эми жаман көрүү бул жөн болбойт да, бир себеп менен болот. Ошондой адамдын дагы амалы кабыл болбойт дейт. "Вамраатун бадат ва заужуха сахитун", дагы бир эч бир жүйөсүз, себепсиз эле аял менен эркек, ошо никеси бар аял менен эркек түнөгөндө күйөөсү аялына нааразы болсо дейт. "Ва ахавани мутасариман", андан кийин эки бир тууган бири менен араздашкан болсо дейт. Ушулар экөөбү элдешмейинче, аял күйөөсүн ыраазы кылмайынча, ошол жамааты имамга ыраазы болмоюнча, булардын амалдары көтөрүлбөйт дейт. Бул болсо дагы бизге пайгамбарыбыздан чоң насап. Ошондуктан пайгамбарыбыз бизге мамиле жаатында эмне дейт? Мусулман башка бир мусулманга капа боло турган болсо, 3 күн гана дейт да. "Ла яхажиру ахаху фаука салас" дейт. 3 күндөн ашык тарынганга болбойт экен. Мамилени үзгөнгө да болбойт экен. Кеде тарынышып калсаң 3 күнгө чейин көрүшпөй да калышың мүмкүн. Бирок ошол 3 күндө баары жазылып кетиш керек экен, кечирилип кетиш керек экен. Пайгамбар айтат: "Фая'ризу хаза ва я'риду хаза ва хайрухум аллази ябдау биссалам." Кеде тарынышып калганда ушундай көргөндө учурашкысы келбейт дейт, алкысы да учурашкысы келбейт дейт. Бирок кимиси биринчи "Ассаламу алейкум" деп баштаган болсо, Алланын алдында эң жакшысы ошол дейт. Бул дагы пайгамбарыбыздын бизге болгон көрсөтмөсү. Муну аткарышыбыз керек. Бул биз үчүн милдет. 3 күндөн ашыкка болбойт экен. Мына караңыздар. Алланын рахматы, берекеси келиш үчүн пайгамбарыбыз айтат, Ибн Аббас радиаллаху анху риваят кылат. Аллаху субхана ва таала инналлаха ла юаммиру бил кауми дияр. Бир коомго ушундай өнүгүүнү, ынтымакты, достукту, биримдикти берет. Алардын эгинине, мөмөлөрүнө, соодаларына дагы Алла таала берекени берет. Вама назара илейхи мунзу халакахум бугдан, аларды жараткандан бери эч бир Алла таала жамандыкты жиберген жок дейт. Же жаман назары менен караган жок дегенде сурашат, кимдер алар дегенде пайгамбарыбыз бисилатихим архамихим, же кандай амалдары менен дегенде туугандык мамилелерини бекемдегендери үчүн
Алла Таала ошол жерге өзүнүн рызкы берекесин берип атат дейт. Бул болсо дагы пайгамбарыбыздан сахих хадистердин бири. Ошондон башка бир хадисте Абу Хурайра радиаллаху анху риwayat кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Инна амали бани адама ту'рadu kullu khamisi laylatal juma." Биздин адамдын амалы дайыма ошол 4-күнү, жумага өткөн түнү Алла Таалага көтөрүлөт. Болгону кабыл кылынбай көтөрүлбөй калат ким эки мусулман бир тууган бири-бири менен араздашып калып, мамилесин үзгөн болсо дейт да. Ошолор гана көтөрүлбөйт. Башка бир хадисте келет: "Анзира хазайни хатта ясталиха." Периштелерге тапшырма болот экен, ушул экөөнүн амалдарын кечиктиргиле, экөөү элдешмейинче, жарашмайынча дейт экен. Ошондон биз бул туугандык мамилеге көңүл буралы. Кошуналык мамилебиз бар, достук мамиле бар, жумуштагы биздин коллегалар бар, мамилелер болот. Туугандык, мына ушулардын баардыгына биз көңүл буралы. Себеби артынан Алла Таала бизге соопторду берип атат, рызкыбызды кенен кылып атат, өмүрүбүздү узартып атат. Мына ушул жакшы иштер менен жараткан Аллаху субханаху ва таала баарыбыздын ыйманыбызды бекем кылсын, ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Ар бирибизде чындыгында баарыбызда туугандуу элбиз кыргыз. Туугандарыбыз бар, туугандар менен, кошуналар менен, достор менен болгон мамилебизди дайыма Алла Таала бекем кылсын.